Oh, gadget. Саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн Корея алфавитиндеги 4-чү үндүү тамганы өтөлү. Мына бул биздин кыргызчада гдай болуп жазылат, бирок бурчтары бар. Р жана Л деген добушту берет, тыгышты берет. Сөздүн башында же үндүү тамгадан мурун жазылса Р деп окулат. Муундун астында тагинде деп коелу. 2 Л катары менен жазылса, анда Л деп окулат. Биз бир жолу кароого дагы кечегидей эле жаңы тамганы кызыл менен жазганбыз, а өткөн тамганы болсо жашыл менен жазганбыз. Эң биринчи сөз бул сөздү азыр билбеген деле адам жок болуш керек. Рамён. Кадимки эле рамён, биз жеп жүргөн лапша, Кореянын лапшасы. Андан кийинки сөз нара. Карала, Н деген тамганы биз өткөнбүз, ошон үчүн жашыл менен жазып койдум. Р Адан мурун жазылып атат. Үндүү тамгадан мурун жазылып атат, ошон үчүн Р деп окулуп атат. Нара. Анан карагыла бул жерде Каыл. Бул корейчесинде мына 2 муун болуп атат. К жашыл менен жазылып турган, анын жанындагы таякчага окшош. Колун сунуп турган адамдай болуп турбайбы? А. К. Экинчиси ыл. Тоголок окулбайт. Узун сызыкча ыл окулат. Астында бүгүнкү өткөн тамга. Мына бул жерде көрүп турасыздар, бир муундун эң ылдый жагында, жана башында тагинда деп тамашалабадымбы? Эң астында жазылып турат, ошон үчүн Л деп окулат да. Каыл. Бул көз деген сөздү түшүндүрөт. Андан кийинкиси маыл. Бул жерде деле ошондой принцип колдонулган. Маыл деген айыл деген сөз. Маыл, махалла. Радио. Дыны биз өткөнбүз, ошон үчүн которбой эле коелу. Бул анысы деле түшүнүктүү. Андан кийинки катарга өтөлү. Андан мурун бир сере каралгыла. Мына 2 Р катары менен жазылган учур. 2 Р катары менен жазыла турган болсо Л деп окулат. Жумшарып кетет. Палли. П. Мен туура эмес жазып алган жокмун. Туура жазсын бул жерде. 2 П. Каткалаң П. Палли. Тез, ылдам дегенди түшүндүрөт. Андан кийинкиси карагыла. Мал. Ыл. Бул жерде дагы бир муундун эң төмөн жагында жазылып турат. Ошон үчүн Л деп окулат. Мал. 2 сөздү түшүндүрөт. Биринчиси сөз, мал. Экинчиси жылкы. Буну мал деп өзүңөргө мындай жаттап алсаңар болот. Мал. Андан кийинки сөз бул дагы эл аралык сөз. Робот. Робот. Андан кийинки сөз кирим. Май. Майдын бардык түрү. Бензин, дизель, иче турган май бардыгын эле бизге окшоп корейцтер кирим май дей берет. Андан кийинкиси бул жерде пал өзүнчө турда пал деп окулат, бирок чогуу турганда парым деп окулат. Эмнеге дегенде ынын астында жазылып атат. Парым. Айтылышы, произношение. Эми жалпы доскага карайлы. Рамён. Нара. Каыл. Маыл. Радио. Экинчи катарды карайбыз. Палли. Мал. Робот. Кирим. Парым.
Достор, силерге ийгилик каалайм.